Саламатсыздарбы, кадырман кыргыз элим. Кайрадан сиздер менен жакшылыкты жар салган Данакер теледолбоору. Бүгүн биздин ден соолугубузга кам көргөн медицина кызматкерлеринин майрамы экен. Ар бир жылы 1-июндун 1-жекшембиси медицина кызматкерлеринин майрамы. Ар дайым бизди дүйнөнү дүрбөлөңгө салган оорулардан сактаган медицина кызматкерлерин ишине ийгилик каалайбыз. Андемесе бүгүн да биздин кадырман меймандарыбыз бар. Меймандарга кеп кезегин берип таанышып алалык. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Өзүңүздү тааныштырыңыз. Менин атым Дариха Аразакова. Мен өзүм Оштун кызы болом. Таласка келин болуп түшкөм. Учурда Санкт-Петербург шаарында турабыз үй бүлөбүз менен. Жеке өзүм Санкт-Петербург шаарында Жогорку кеңештин төрагасы алдында түзүлгөн миграция кеңеши боюнча ошол жакта өзүбүздүн шаарда өкүл болуп. Абдан жакшы. Мен Максимов Кенжебек, Таластын кулун болом. Биз мен деле ошо экөөбүз чогуу эле Санкт-Петербург шаарында турабыз. Жакында эле келдик өзүбүз. Жеке ишкерлик менен алектенем мен. Абдан жакшы. Миграция маселеси деп калдык. Анан элибизден, жерибизден алыста жүргөн мигранттардын бүгүнкү күндө кандай көйгөйлөр эң башкы? Негизги эң башкы көйгөйлөрү бул албетте документ маселеси. Көбүнчөсү биздин мигранттар ошо документин тактоодон бир аз кыйынчылыктар бар. Ошого карабастан мигранттар ошол жакта иштеп, баарын туура кармап, бири-бирибиз менен карым-катышта ар кандай маданий иш-чараларды өткөрүп, бири-бирибизге колдоо көрсөтүп, ишкерлик боюнча ар кандай тренерлерди өткөрүп, акча каражат табабыз деп баргандыктан мигранттар ошо бири-бирибиз менен киреше табуу булактарын кеңейтип, ошол жаатында бири-бирибиз менен аябай карым-катнашта болуп турабыз. Эми мындай миграцияда деле бир аз жардамга муктаж немелер бар, слойлор бар. Аларга да көңүл буруп, жардам колдон келген жардамыбызды берип турабыз. Ал жакта болуп турган миграциядагы бүт маселелерди именно кыргыз тараптан кандай сунуштар менен өзгөртүлүш керек, ошол закондорду, жеңилдиктерди бүт өзүбүз изилдеп, бул жака өзүбүздүн өкмөткө дагы жеткирип турабыз. Абдан жакшы. Учурда сиз ишкерлик менен алек болом деп атасыз да, анан жаш, жаңы иш баштап аткан ишкерлерге ишкер катары сиздин кеп кеңешиңиз? Ишкер катары менин кеп кеңешим эметпеш керек, коркпош керек иш баштаганда. Любой иштин оорчулугу болот башында. Ал оорчулукту жеңсе, кийинкиси жеңил болуп калат. Учурда кайсы тармагындасыз ишкерликтин сиз? Учурда мебель менен тендерлер менен иштейбиз. Абдан жакшы. Миграцияда калктын аялуу катмары бардык жерде кездешет да, анан ошолордун документин бүтүрүүдө негизги көйгөйлөр кайсылар? Көбүнчөсү биздин бир чети кыргыздар өзүбүз деле кыйнап коебуз да. Үйгө өзүмө регистрация коюп берем деп кыргыздар алышат, же бирөө аркылуу бүтүрүп берем деп документ убакыт саатында бүтпөй калат. Көпчүлүккө ушундан пайда болсо, көпчүлүк адамдар өздөрү мындай айрыкча балдары менен күйөөлөрүнүн жанына коштоп барган айымдар документке көңүл бурбай коет да, ушуну такташ керек, бүтүрүш керек деп баягындай ошогон убакыт саатында көңүл бурбай калат да, анан бүтүп калгандан кийин меники бүтүп калды эле, кандай кылсам болот, мындай бүткөнгө чейин тилекке каршы ойлонбойбуз да. Көп дагы бир неме учурлар болот, кээде документин тактап бүт баарын бүтүрсө дагы кээ бир базадан кандайдыр бир түшүнүксүз себептер менен чыгып кетет да ошол документтер. Чана ошонун айынан регистрацияң туура болбой калды, андан ар жагынан ошо зеленый картаңда туура болбой калат, трудовой договорлордо туура болбой калат. Ошонун аркасынан бүт проблемалар башталат да. Анан эми документи туура эмес мигрант чынында жүрүшү абдан оор, жумуштарга да оңойлук менен кире албайт. Ошондуктан биз ар дайым өзүбүздүн чакан группалар бар, медиа соц тармактар бар, ошол жактардан дайым байма-бай айтып турабыз, документиңди тактагыла, башка ишиң бүтпөсө койсун, эң биринчи документиңди такта, документиңди бүтүр деп ар дайым эскертип турабыз. Иш болгон жерде сөзсүз кемчилик болот дейлик дагы, анан ошол мен өзүм да сыймыктанам да, чет элде, бирөөнүн элинде, жеринде жүрүп
жакшы кызматтарда иштеп, кол алдында ошол жергиликтүү тургундарды кызматкер кылып алган Кыргыздын чыгаан уул кыздары, азаматтары абдан көп. Ошолор жөнүндө айтсачы. Андайлар да аябай көп. Биз аларды ар дайым сыймыктануу менен, алардын ийгиликтери менен ар дайым бөлүшүп турабыз, колдоо көрсөтүп турабыз. Эгер бирөө бир ишкан ачкан болсо сөзсүз барып кардары болуп маган бер деп. Биз өзүбүз дагы бир аз Россияда жеке ишкерлик менен алектенип калдык. Биз эт саткан боюнча малды алып, бизде өзүңүздөр билесиздер, таза эт жөө кыйын ал жакта, халал депчи өзүбүз союп ошондо биз биринчи алган этибизди аябай талап неме кылганда, калбай калганда улам экинчисин барып, үчүнчүсүн барып алып келип, тиги эт сатып атыптыр, кой эти бузулуп кетпесин, мага керек болсо деле, керек эмес болбосо деле 5 килограммдан 10 килограммдан таштап кет деп. Ушундай жетишпей сон башталганда биринчи ишкерлигибиз, эгерде ошондо өзүбүздүн кыргыздар болбогондо, ал эт туруп калмак, сатылбай калмак, жыйынтыгында зыянга учурамакпыз. Ошондой сыймык алып келген инсандар чынында көп миграцияда. Азыр эми Кудайга шүгүр, бир 30% жеке ишкерлик менен алектенишип, аябай сонун результаттарды көрсөтөт. Биз өзүбүз деле, мисалы үчүн, орустукун издебейбиз. Ой, кыргыздардын салону барбы? Жада калса мындай нотариустар, негизи кыргыздардын нотариусу жок, бирок ошону да көпчүлүк издей берет да. Ой, кыргыздардын нотариусу барбы? Ошоктон документ жасаталы депчи. Группаларда качан көрсөң, ошо кыргыз ишкерлерди издеп жүргөн болот да, баары эле чанан. Мунуку мындай рекламанын да кереги жок. Тиякта бар, биякта бар, тигил көрсөтөт. Ал жакта дагы ишкерлердин мүнөзүнө жараша ар кандай теле кызматтагы ким жакшы көрсөтсө, ошол оозго алынып, бат эле иши жүрүшүп кетет да, баягы кыялына, мүнөзүнө жараша болуп, чан. Ой, тигил жакшы бүтүрөт, ошогон бар, мынакей номери деп эле жарнама болуп кетет. Бизге келген СМС бар экен. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Бирөөнүн эли жеринде өзүңүздөрдүн башыңыздарды бийик көтөргөн атуулдардан болуңуз дейт. Анан сиздер канча жыл болду чет өлкөдө жүргөнүңүздөргө, ошол жерден кандай таасир алдыңыз? Орустардан эмнени үйрөндүңүз дейт. Негизи мен ошол жакта туулгам. Жолдошум деле бир 10 жылдан ашып калды мунун жүргөнүнө. Мен Санкт-Петербургда төрөлгөн болчумун, бирок Кыргызстанда тарбияланып, Кыргызстанда чоңоюп, алгач 2007-жылы барганмын. Быйыл уже 15 жылга жакындап баратат. Орустардан эмнени үйрөндүм? Орустардан мындай ачык айрымдыкты үйрөндүм. Ошол жагын. Кыргыздар бир аз мындай түн, уулуга карап сүйлөбө же мындай кылба, созолонуп жүр деп ушинтебиз го. Бирок бизде ошол кайсыл чөйрөдө турсам дагы, эгерде өзүмө жакпаган нерсе болсо, шак эле айтып салмай, бетке чабар мүнөз деп коет го, ошондойун үйрөндүм да. Бирок аны биздин турмуш тиричиликте аябай эле колдонуш керек экен да, түшүндүм. Айрыкча кайын журтта, сыйлуу жерлерде, уулардын арасында отурганда ошол сөзүңдү айтасың, бирок бул жагын уже кыргызчалап, баягындай бирөөнүн жүрөгүн оорто албай, то же время өзүң адепсиз көрүнбөс үчүн аябай мындай ороп, ошентип айтасың да, бирок айтасың. Ошону үйрөндүм орустардан. Дагы эмнени? Анан бир аз кайдыгерликти үйлөндүм орустардан. Башта кошунага деле, тиге деле кыргыздар ушундайбыз го, таптакыр эле бөлөк эле бирөөдөн деле угуп алып деле кайгыра беребиз го. Мындай өзүбүздүн жеке жашоодо өтө бирөөнү байпестей берген дагы бир кайындайдыр бир өлчөмдө зыянын тийгизет да. Анан ошого кээде бир тууганым, мисалы үчүн, жеке өзүнүн маселеси болсо кийгилишпейм. Кээде мисалы үчүн суранып калат, могу бүтүрүшүп койбойсуңбу деп, жана бул сен өзүң бүтүрүп турган жумуш, өзүң бүтүр деп мындай аралашпайм да. Ошол нерсени үйрөндүм. Саламатсыздарбы? Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Байке, мен жыгач эмеректерин жасоо боюнча адисмин. Учурда ишсиз отурам. Сиз менен кантип байланышып иштешсем болобу дейт. Жыгач боюнча байланышып иштесе болот. Биз жыгач менен дагы көп иштейбиз. Особенно мына карагай менен иштейбиз да. Яшейип ушундай нерселерди көп жасайбыз. Байланышып иштесе болот. Сиздер эмеректериңиздерди негизги кардарларыңар кыргызстандыктар. Жергиликтүү тургундар. Таластын өзү жергиликтүү тургундар. Таласта жасалат. Абдан жакшы. Таласта канча үй бүлөнү иш менен камсыз кылып атасыз? Где-то 4-5 үй бүлөгө.
камсыз болгондор. Мастерлер саны ошол 4-5 адам. Андан сырткары бирок немелер көп да баягы сатуучулар бар, жүк жеткирип бергендер бар, кураштыргандар бар. Негизинен 10 адамды жумуш менен камсыз кылабыз. Абдан жакшы. Данакер ар дайым жакшылыктын жарчысы. Эгерде сиз үйүңүздө эң жакшы акыркы үлгүдөгү сапаттуу эмеректер менен камсыз болом десеңиздер, албетте жаш ишкерлерге байланышып ар дайым атамекендик товарларды колдоого алыңыздар демекчибиз. Анда сиз номериңизди кайталап коюңуз. Бизди Кыргызстан ичинде бардык жеткирип берүүлөр бар да, туурабы? Анан сиздерден буйрутмай өрүп калса, албетте ишиңиздерге биз данакер бололук. Мүмкүн болсо номериңизди кайталап коюңуз. 999 97 52 14. Абдан жакшы. Мебелдер Москвага, Санкт-Петербургга, Россиянын бир канча областтарына коюлду. Көбүнчө Москвага, анан Санкт-Петербургга коюлду мебелдер. Таластан бар. Абдан жакшы. Иш болгон жерде сөзсүз кемчилик болот да, анан ушул жумушту таштайын деген учурлар болгонбу? Тажаган, чарчаган. Андай деле чарчаган, мындай тажаган нерсе болгон жок. Биздики негизи өзүбүздүн чөлкөмдө эмерек тармагында эмгектенгендер бир аз азыраак да. Ошолор баарыбыз жетишпейт, прямо интенсивный графикте иштесек дагы Бишкектен аябай көп мебель кошумча бизге жардам катары келет да. То есть бизден жумуш артып калат. Анан жумушта бизде жумушту таштай берейин деген кыйынчылыктар болгон эмес, бизде деген мастерлер жетишпей калган учурлар аябай көп болгон да. Ошондой бизде кыргыздарда колунан иш келгендер мындай өзүнүн баасын кээде размеринен сырткары өлчөп алган учурлар болот. Мен жалгызмын да, баары бир булар мага төлөп берет. Маган кайрылбашка айласы жок, менден башка мындай неме жок деп, көп учурда ушул тармакка иштегиле деп кызыктырып, айрыкча жаш жеткинчектерди, жаңы эле жумуш окууну бүткөндөрдү, аябай жумушка муктаждарды нөлдөн баштап өзүбүз үйрөтүп алалы деп көп аракет кылдык. Өзүбүз убакыт бөлүп үйрөтөлү деп, сүдүрүп, ар бир вопросуна жооп берип, түшүндүрүп, аябай көп энергия коротосуң, бирок жыйынтыгында ошонун бирөө экөө калышы мүмкүн, калгандары уже даяр мастер болгондон кийин же Бишкекти көздөй кетип калат, же мындай бирөөлөргө ученик кылып тарбиялап берип коесуң да. Ошондой убактарда мындай ичиң ачышып калат, кетип калды, мен үйрөттүм эле депчи. Бирок кээде ойлонуп каласың, эми баары ал деле акыр түбү айтат да, мен каяктан келгенин, кайсыл жактан үйрөнгөнүм, мейли соо тийсе болду деп, анан кайра унчукпай калабыз да. Абдан жакшы. Дарика, сиз учурда социалдык сеттерде маалыматты таркатууда, туура так маалыматты элге жеткирүүдө да жигердүү аракеттенип келесиз. Ошол учурда маалыматты майданында башаламандыктар көп да. Анан сиздин жеке пикириңизде жаш, жаңы чыгып келаткан блогер катары эмне деп айтар элеңиз маалымат майданындагы бүгүнкү башаламандыкты? Туура айтасыз, бүгүнкү күндө маалымат аябай көп. Кээде маалымат көп дейин десең, бирөөнөн көчүрүп алып эле, экинчиси тестти даже редакция кылбай, оңдобостон эле түптүз ошол тейден киргизип коет да. Бирок киргизип атканда анча болду, эми авторун кошоп, ошол мээнет кылып жазган адам атын эң түбүнө кошуп койсо болот да. Жок, аны да кошпой, өзүнүкү сыяктуу кылып өткөрүп, ушундайлар көп да. Анан андай учур өзүмдө деле болгон. Маалымат чындыгында көп. Бирок санында эмес, сапатында да ар бир адам өзү анализ жүгүртүп, баягы маалыматты мен кандай маалымат алып атам жана кимдерге берип атам, ушул маалыматтын элге канчалык деңгээлде керек деп бир аз анализ жазса жакшы болмок да. Ошол маалыматтычы тилекке каршы бизде көпчүлүк өзүнүн башы менен анализ кылгандар аз, өтө аз да. Анан кээ бирлер болсо анализ кылса дагы эл эмнени уккусу келип атса, ошону тартуулайм, көбүрөөк лайк алам деп ойлоп, кээде мындай маданиятсыз маалыматтарды тарап кетет да. Андыктан мындай мейли 10 лайк алса дагы
аябай мындай аз комментарий түшсө дагы элге сиңимдүү, элге пайда алып келген маалыматтар болсо ошондой эле жакшы болмок да. Эмне дегенде бүгүн макул 20 адамды кызыктыргандырсың, эртеңки күнү 30 адамды кызыктырышы мүмкүн. Бүгүнкү күндө баягы сүйлөп аткан сөзүң менен адамдардын агымын ой жүгүртүүсүн ары бери бурмалап коюу өтө оңой да бүгүнкү күндөчү. Анан ошо адамдарга да кайрылат элем, баягы маалыматты жөн эле бул чыгарыптыр деп эле окуй бербестен сорттоп окуса, өзүнө пайдалууларды окуса, өзүнүн оюн ачык билдирсе, ошондо анан мындай коомдун ою даана так билинмек да. Баягы ээрчиме коом болбойчу, ар ким жекече өзүнүн оюн өзү калыптандырса жакшы болмок. Абдан жакшы. Анан акыркы күндөрү маалымат майданында өзүңдүн укугуңду бил, мен сага кандай айым болушту үйрөтөм деген курстар көп болуп кетти да. Ушуга сиздин жеке айым катары кандай көз караштасыз? Эгер мындай курс саткан жагынан, бир аз каражат табуу жагынан карасам, бул өтө жакшы киреше алып келчү булак. Бирок айым катары карасам, мен жүрөгүм түпкүрүндө бул нерсени каалабайт элем да. Анткени ошол курс өткөрүп аткан айымдардын 90% баягы турмушка үйрөтөм дейт, бирок өздөрү турмуш менен бетме бет келген эмес. Мен ханыша болгонду үйрөтөм дейт, бирок чынында алар ханыша болгон эмес ошол адамдарчы. Анан күйөөгө момундай мамиле кылыш керек деп айтат. Чын-чынына келсең, өзүн изилдеп келсең, өзүнүн күйөөсү менен алда качан мурда эле ажырашып кеткен. Кудай анын бетин ары кылсын, бир эле күйөөдөн ажырашкан эмес да кээ бир адамдар. Ойлойсуң, может опытына салып, көп күйөөдөн күйгөн катары айтып атабы деп ойлосоң, жок, мындай таптакыр кыргыздын салт санасына туура келбеген нерселерди айтат да. Мисалы үчүн, сен өзүңдүн баркыңды билишиң керек. Сенин баркың канчалык деңгээлде деген сөзгө жооп жок. Менин баркым кайсыл жерде? Макул, мен билейин баркымды, бирок кайсыл жерде турат менин баркым? Мен ошол баркымды биринчи полкадан 3-чү полкага кантип көтөрдүм деген суроону үйрөтүшпөйт. Көпчүлүк адамдар баягы бизде айыл катмары көп болгондуктан, айылда коңшу колуңдан башка эчтекени көрбөгөн адамдар 10 миңге, 20 миңге ошол курстарды сатып алат экен кээ бирөөлөрчү. Мен ошол айымдарга айтат элем, сен өзүңдүн баркыңды көтөрүп, үй бүлөңдө баягы өзүңдүн үй бүлөңө террордук кылган мамиленин баштагандан көрө ишкерликти аныкта депчи. Мисалы үчүн ишкерликке жумша ошол акчаны деп торт жасаган адамдар бар, үй бүлөсүнө тамак жасаган адамдар бар. Ошонун аркасынан блогер болгон келиндерди чынында урматтайм мен. Мындай тамак ашты, ошентип эмне дегенде кыргыздар биз все-таки ашказаныбызды өтө жакшы көргөн адамдарбыз. Андан башка деле 10 миң сом менен көптөгөн майда иштерди баштаса болот да. Бирок ошону кылбайбыз биз. Андан көрө үйүмдү, күйөөмдү эшикке уйгулап койгоп, урушуп, эптеп ошондон белек алганды үйрөнгөнгө жумшаганы чынында бул жакшы иш эмес. Кыргыздардын менталитетине да туура келет. Биздин менталитетке туура. Негизи эле кыргыздардын эмес, адамзаттын бардыгы эле менталитетине туура келбейт болуш керек менимчечи. Эми үй бүлөнү эмне себептен курат? Бири-бирибизге жылуу мамиле айталы деп курат, биргеликте бала тарбиялайлы деп курат. Анан мен деген, мисалы үчүн, бул адамга милдет эмес да, мени 100% эле менин капризимди аткаруу эле, кечке эшикте иштеп эле. Андан көрө колуңа тең келсе экөөңө тең акча каражат табуу бүгүнкү күндө уяты жок. Эгерде экөөңө тең мен андан 4 саат иштегиле, 6 саат балдарыңар менен жакшынакай гулайт эткилечем. Күйөөңдөн 2 саат иштетип деп сепичка тагынып алып үйдө, анан кечке ютуб дагы ошол баягы туура эмес айымдардын кеңешин угуп отургандан көрө биргеликте убакыт өткөргөн менимче жакшы болуш керек. Абдан жакшы. Бала тарбиялоодо сиздин кандай принциптериңиз бар? Чынын айтсам, менде принцип өтө аз. Анткени менин балдарымды менин апам, кайненем тарбиялайт. Биз көбүнчө ишкер адам болгондон кийин талаа түздө көп жүрөбүз. Биздин жашоодогу ушул турмушта эң көп жетишкендигибиздин аркасында эле ушул биздин ата-энелерибиздин бизге бала тарбиялоодо көмөк көрсөткөнүндө болуш керек. Көбүнчөсү биздин өзүбүздүн деле балдарыбыздын деле тарбиясы менен биздин ата-энелерибиз алектенет. Өзүм чынын айтсам өтө начар уйгу жейкесимин. Өтө начар, мындай өзүмдү өзүм ошондой баалайм да, начарраак энемин деп. Анткени мен ушул жакты терең изилдеп, ушул жагынан эме кылбайм. Мен көбүнчө өзүмдүн милдетимди бирөөгө көбүрөөк артып койгом да. Мисалы үчүн балдарыбыз биздики английский курстар, тигиндей логопедический ар кайсы курстар менен көбүнчө кызым чоң адамдай эле
эртең менен саат 7-де кетет мектепке, кечиндеси 7-де келет. Анткени сабагы 2-де бүтсө, 2-ден 7-ге чейин тапшырма аткарган эжекеси менен чогуу аткарат, өз алдынча аткарат. Менин жардамымсыз андан сырткары бир күндө жок десе 2-ден кружоктору бар. Бий кружогу, сууда сүзүү кружоктору, ушундай кружоктору бар. Биз кечинде саат 7-де көрүшөбүз, барыбыз аны тапшырмасын сурап, кошумча мындай мээсин загрузка кылганды жаман көрөм. Андан көрө сүйлөшүп эле тамак жеп, ойноп, ушинтип убакыт өткөрөбүз. Сабактарын негизи мен такыр сурабайм, кандай окуп атсың, канча алдың деп күндө сурабайм, бирок өзү ар чейректе көрөм, ийгиликтери жакшы буюрса. Абдан жакшы, Кудайым куткулсун. Азыр бизде жай мезгили деп, анан акыркы бир 5-10 жылдан бери кыргыздар саамал ичкен деген жакшы бир салтты улап алдык. Анан сиз Кыргызстандын кайсы аймактарына барып эс алууну бул жылы пландап атасыз? Кандай жаратылышы кооз керемет кыргыз жерибиздин кандай жаратылышы жагат сизге? Бул жаратылыш жөнүндө жолдошум айтса жакшы болмок. Эмне дегенде балык уулоо, ушундай тоо ташты, ушул жаратылыштар өтө кооз да негизи Кыргызстан жаратылыштары. Мен көбүнчө немеде балык куллаганды аябай жакшы көрөм. Тоодо корни форелдерди кармап, 10 күн, 20 күн сайын эле барып келе берем. Абдан жакшы. Анан көлдүкү жакшы. Анан мен балык куллаганда эме самалга көп эле жолугабыз биз. Тоонун баары эле самал азыр. Айылдарда деле уже бүт эле самал болуп калды. Самалга баргандар көп азыр аябай эле. Бирок ушу самал боюнча азыр бир аз медицинский точки зрения айта турган болсо, болезньдин көпчүлүгү эле ушу ашказандан, оорунун 90% ашказандан, анан мээден пайда болот экен да. Биз баягы суук тийди, ысык тийди дей беребиз, чын-чынында биздин иммунитетибиздин түшкөнүнөн, зат алмашуу азайганынан, ошондон келип чыгат экен да. Бул кыргыздын саамалы, кыргыздар эмнеге илгери аябай күчтүү болгон. Булар ошо саамалды дайым ар дайым ичип жүрүп, ашказанда багы бифидобактериялар деп коет го, ошолордун баары багы калыптанып, жакшы очищение болуп, аябай тазаланып турат. Азыр эми детокс мындай бирдемкелерди айтып атабыз. Илгери деген ушу самал менен, кымыз менен организмди тазалаганда кыргыз элечи, нукур азык мененчи. Ошол жагынан жакшы болмок. Ички зат алмашууга аябай эс алуудан сырткары дагы адамдын денесин калыбына келтирүүдө аябай чоң роль ойнойт да. Ошондуктан буга эс алган эмес, профилактика, ден соолукту чыңдоо катары карасак да жакшы. Бир жагынан ушул жагынан карасак да аябай сонун болмок да. Бүгүнкү күндө бизде жаштар айрыкча Москва, Санкт-Петербургдагы жаштарды көп көрөм, такси тармагында же жумуштар 12 сааттап иштешип, энергетикти көп ичишет да. Бул энергетик деген организмдин иммунитетин таптакыр жокко түшүрөт экен да. Бүгүнкү күндө эң чоң зыян берген напитоктор ушулар экен. Бирок карап көрсөң, ошол энергетиктерди 70 сом, 80 сомго сатып алышат. Андан көрө мейли шаар ичине келип калган битке акча кошуп 2 энергетик алгандан көрө 1 литр кымыз алып ичишсе, ошол пайдалуураак, ден соолукка пайдалуу болмок да. Энергетиктен көрөчү коланы алып ичебиз биз. Ошол эле 1 литри 90 сомдун тегерегинде. Бирок бизге же ошол кола арзан көрүнөбү же сонун көрүнөбү түшүнбөйм да ушул элдергечи. Андан көрө анын чипсыны дагы балдарга алып беришет да. 120 сом могу кичинекей чипсылар. Андан көрө 100 грамм жаңгак алса, ошол ден соолукка, балага мээсинин өтүшүнө көбүрөөк пайда алып келмек да. Биздин бир жагынан жетишкендигибиз бул жетишпегендигибиз, биз өзүбүздүн азыктарды жакшынакай упаковкада баягы жаш балдар кызыга тургандай кылып чыгара албайбыз да. Немелерди ушул жагына азырынча бир ишкерлер аз көңүл бурууда да. Эгерде ошону кооздоп, баягы өзүбүздүн актан менен акылайдын сүрөтүн тартып, жаш балдарга ылайык кылса, чипсыдан көрө ошол жаңгак, өзүбүздүн өрүктөр, мейиздер, ошолорду жесе жакшы болмок. Азыр көп апалар баарыбыз элечи тиричиликтен бошобой балдарыбызга көңүл бурулбай калды деп ар бир жерде айтып келе атпайсызбы? Сиз кечкисин балдарыңызга кандай жомокторду айтып бересиз? Азыркы балдар жомокко ишенеби? Азыркы балдар тилекке каршы жомокту айтып бере турган менин курамда энелер деле билбейт болуш керек, сөздүн ачыгын айткандачы. Анан биздин балдарыбыз дагы элдин балдары катары телефон, ютубту тилекке каршы көп көрүшөт.
Анын мен балдарыма чынын айтсам жомокту акыркы жолу качан айтып бергеним эсимде жок. Кичинекей балдарым жомокту көп деле мындай требовать этпейт. Улуу кызым ал баягы все-таки интернетти көргөндүктөн ал өзүнүн жашынан эрте чоңойгону билинип атат да. Анткени биз балдарыбыздын телефонуна келген маалыматты сорттобойбуз да, кандай маалымат алып атат, тилекке каршы ошонун баарын контролдой албагандыгыбыздан менин кызым bir 14-15 жаштагы кыздардай сүйлөйт да. Баягы телефондун акыркы моделдерин билиши, кийимдерди, косметика бүт баарын билгендиктен биздин сүйлөй эречибиз бир аз башкачанык да. Абдан жакшы. Данакер ар дайым жакшылыктын жарчысы. Бүгүн 1-июль 60 жашка толгон агабыз бар экен, анда куттуктоону окуп койсок. Кочкор районунун тургуну Жоошбеков Шопен 60 жаш Кутман курагы менен куттуктайбыз. Шопен ага, сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Ар дайым Кайыргүл эженин маңдайында Кайыргүл эженин чыгармачылыгын коштоп бар болуңуз. Шопен аганын жубайы Кайыргүл Осконбаева биздин таланттар теле долбоорундагы эң мыкты ырчылардын сап башында турат. Анда эмесе 60 жаш Кутман курагыңыз кут болсун деп сизге ыр белек болсун.